Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы акыркы кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байытов кызмат кылам. Кол санактын протоколдору 99,96% катталып өттү. Эсептөө бүткөнүн протоколдору жалпы системага катталып жатканын, шайлоонун расмий жыйынтыгы кол менен саноодон кийин гана чыгарыларын Боршайком 1-декабрда билдирген. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система боюнча өттү. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 гана депутат болот. Бул 90 мандаттын 54-үнө 21 партиядан 1004 талапкер, ал эми 36-сына 282 талапкер атсалышты. Шайлоонун жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы зарыл. Добуш берүү күнү Боршайкомдун сайтындагы маалымат системасы өзгүлтүккө учурап, жаңылангандан кийин айрым партиялардын добушу азайып калган. Алар БШК алдында нааразычылык акциясын өткөрүшкөн жана добуштар бурмаланганын айтып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Боршайком бурмалоо болбогонун, техникалык гана ката кеткенин жана анын жалпы жыйынтыкка таасири жок экенин билдирген. Ош облусунда заманбап шарттагы 375 орундуу мектептин курулушу аяктоо алдында турат. Ноокат районунун Борко айылындагы мурдагы мектептин эскилиги жетип, авариялык абалга келген. 2020 жылы Сауд Аравия өнүктүрүү фондунун колдоосу менен жаңы мектептин курулушу башталган. Евро стандарттагы мектептин спорт залы, жыйындар залы, ашканасы, суу кампалары, от казаны курулуп, жылуулук киргизилген. Аталган билим уясынын 1 жана 2 кабатында ажыаткана жана кол жуучу жайлар орнотулат. Жалпы сметалык баасы 70 миллион сомду түзгөн. Учурда 85% жумуш аткарылып, чыгышка чейин колдонууга берүү пландалууда. Жаңы мектептин ишке кирүүсү менен билим сапатын жакшыртууга шарт түзүлөт. Каримов атындагы мектеп 1971 жылы курулган. Учурда 650-гө жакын окуучу 3 нөөмөт менен окуп келүүдө. Быйылкы жылы өлкө боюнча Араб фондунун колдоосу менен 26 мектеп курулуп жатат. Анын 4-өө Ош облусунда. 375 орунду болуп түшүп атат. Өнүккөн Араб Эмиратынын спонсорлору менен эски мектеп 1971 жылы бүткөн экен. 192 орунду жайлоо тибиндеги мектеп экен эле. Бул жерде азыр 3 мөөнөттө окуп атканбыз. Окуучуларыбыз 650 окуучу бар мектепте. Ошол 650 окуучуну 3 сменге бөлүп окутуп аттык эле. Бул мектеп айылда муктаж элек, керек эле окуучулардын татыктуу билим алышына, заманбап билим алышына буйрса, мектебибиз бүтүп калса, биздин балдар татыктуу билим алышат деп ойлойм. Кыргызстанда 6 декабрга карата коронавирустагы 34 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалымат калайык, анын ичинде Бишкек шаарында 26, Ош шаарында 1, Ысык көл облусунда 5, Баткен облусунда 2 адамдан илдет жаңы табылган. Ал эми 1 суткада 49 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарда коронавирустан 373 бейтап, амбулатордук түрдө 382 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 183.649 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 178.651 киши айыгып чыкса, 2.760 адам каза болду. Бишкек Нарын-Торгарт унаа жолунда катталган жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кырсык Кан жолдун Семизбел айылында катталган. Анда БМВ үлгүсүндөгү автоунаа жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Кырсыктан 1 эркек жана 1 аял кишинин каза болгону айтылды. Көз жумгандардын аты жөнү такталууда. Куткаруучулар эркек кишинин сөөгүн унаадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жерине 4 куткаруучу, Ички иштер министрлигинин кызматы жана тез жардам кызматы тартылган. Ош шаарында кикбокс боюнча губернатордун турнири өттү. Эл аралык турнирге 7 облустан, Өзбекстан жана Казакстандан келген 400гө жакын спортчу катышты. Мелдеш облус башчысынын колдоосу менен 63 салмак категорияда өттү. Профессионал калыстар чакырылып, жаш спортчулардын мелдешине кыздар да катышты. Эл аралык мелдеш 3 күнгө уланды. Биринчиликти багындырган өспүрүмдөргө грамоталар, медалдар жана ар түрдүү белектер каралган. Бул спорттук иш-чара эл аралык ынтымакты чыңдоого багытталды. Быйылкы жылы кикбоксинг спорту олимпиадага киргендиктен спортчулардын даярдыгын күчөтүү, алардын тажрыйба алмашуусуна шарт түзүү жана спорттун бул түрүн өнүктүрүү зарыл. Эске салсак, буга чейин пандемиядан улам эл аралык турнирлер Ош облусунда өткөрүлбөй келген. Бул Ош облусунда эл аралык турнирлер токтоп калган экен.
Ошондуктан биз кеңешип, ушул эл аралык турнирлерди уюштурганга, ушу жаштарды спортко тартыш боюнча ушундай иш-чаралар уюштурдук да. Анан эми айтып кете турган нерсе, бул кикбоксинг спорттун түрү мына жакында ошол олимпиадалык оюндардын түрүнө кирди да. Кийинки мына 24-жылы балким ушул олимпиадалык оюндарга ушу Кыргызстандан дагы биздин спортсмендер чыгат. Ошондуктан биз азыртадан буларга бир даярдык көрүп, буларга шарт түзүп беришибиз керек деген ойдо ушул турнирди өткөздүк да. Ооганстанда аялдардын укугун коргогон активисттер нааразычылык акциясына чыгышты. 5 декабрда Борбор кала Кабулда өткөн акциянын катышуучулары өкмөттү башкарып жаткан Талибан кыймылынын аялдардын укугу тууралуу жарлыгын айыптап, билим алуу, иштөө жана саясатка аралашуу укугу чектелбеши керектигин билдиришти. Эскерте кетсек, Талибандын жарлыгы 3 декабрда жарыяланган. Анда аялдардын шарияттагы укуктары сакталышы керектиги жазылган. Активисттер өспүрүм кыздарды күчтөп күйөөгө берүүнү токтотуу, кыздарды окутуу деген маселелер камтылбаганын айтып жатышат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул саатка делген акыркы маанилүү кабарлардын топтомун азырынча мына ушулар түздү. Жаңылыктардын кийинки чыгарылышын саат 13:00 түз эфирден көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, амандыкта жолугушалы.